12 апрелден 13 апрелге караган түнү Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарында өрт чыгып, анын кесепетинен 50ден ашуун соода күркөлөрү күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө алардын айрымдарын эске албаганда дээрлик барысы калыбына келтирилип, соода иштери кызуу жүрүүдө. Өрт болгонуна 1 айдан ашуун убакыт болгон менен айрым соодагерлер дали ишин баштай албай турат. Муну сатуучулар каражаттын жоктугу менен түшүндүрүшөт. Анткени мындагылардын көпчүлүгү насыя алып соода жүргүзүп келишкен. Bu yerde bizge yardım bergenler, bazardagilar yardım beriyor. Adamlar özleri pul toplaşı berdi. Normal akça beriş oşular kılıçtan kalganı özüz kıldık. Ana kalganı variant ap geldik. Tanış bilişlerden bardığını. Ap gel oşun ki bu şeyler yaptı bunu. Endi işe salıp aldı Kudağa şöyle. Barjaqtın näse ap gelebiz barıp turuşurdum. Nariyaqtan tanış bilişlerden. Ap gel anki mendер satıp turup алар акчасын берип калган пайдасын өзү эмне кылат. Муниципалдык базардын жетекчилиги күйүп кеткен соода түйүндөрүнө материалдык жардам көрсөтүлбөгөнүн ырастады. Бирок кала жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Эгерде берилген сунуш колдоо тапса, соодагерлер 6 айлык ижарадан бошотулат. Кече киришибиз керек эле, кече саат 6:30-7 чейин күтүп отурдук. Жет анан баягы коза чарбап калды деп ойлоп туруп, эти бүгүнгө катып койду. Бүгүн ошо документтерди даярдап ошо сурап, хотя бы 6-7 айга коюп берилсе деп суранып атабыз да. Аталган базардын муниципалдык бөлүгүнөн жыл сайын 13 миллиондон ашуун каражат шаар казынасына түшөт. Деген менен ижарачы соодагерлерге жана кардарларга жеткиликтүү шарт түзүлбөй келет. Анткени буга чейин күйгөн базарда жаан-чачында тамчы өтүп, тургундарга бир топ түйшүк жаратчу. Эми минтип кырсыктан кийин жаңыртылган базарда бул көйгөй дали эске алынган эмес. Мындай жашына кагылып үстүлөрүн жаап, канчалаган адамдар кирет, суу болушпайт, өздөрүнүн эле немеси жакшы. Ошо мурун калыбына келтирбестен эле муну общий жашына кагылып эле баягы Россиянын немесине кылып деле жаап койсо болмок, жакшы болмок. Талапка жоопкерчиликтүү базарларды кылбай атышат. Эптеп эле колдон өтөр үйгө жетер кылып жасашып атат. Ошону любой дурак эле акылы жетип атат. Кандай кылып жасаганды ошол павильондорду жасап, бийиктетип, ошол талапка жоопкерчиликтүү кылып, ушул мына пожарныйлар кире турган кылып жасаса кененирээк кылып. Борбордук базарда өрт коопсуздугу сакталбаганы боюнча тийиштүү кызматтар бир канча жолу эскертүүлөрдү берип келген. Бирок андан эч кандай жыйынтык чыгарылган эмес. Анын арты кырсык менен аяктаса да дали өрткө каршы көлмөлөр курулбаганы өкүндүрөт. Көлмөлөр боюнча, гидранттар боюнча мынакей бул боюнча мынакей биздин жергиликтүү шаардык бийлик иштеп жатышат булар боюнча. Соода департаментинин жетекчиси иштеп жатат. Шаардык бийликтин азыркы акылуу жетекчиси Темирбаев иштеп жатат. Ушулар боюнча аракеттерди жасап атышат. Пландарын түзүп, гидранттарды орнотуу боюнча. Эске салсак, өрттүн кесепетинен базардын 1280 квадрат метр жери күйүп кеткен. Адистердин алдын ала эсептөөлөрү боюнча материалдык чыгым 30 миллион сом деп болжонгон. Кырсыктан 1 айдан ашуун убакыт өтсө да, анын так себеби аныктала элек. Ал эми милиция кызматкерлери 238 берененин 1 бөлүмү өрт коопсуздугунун сакталбашы боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда тергөө иштери улантылууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары.